Эмгектин баатыры, атактуу инсан Керимбүбү Шопокованын дүйнөдөн өткөндүгүнө быйыл 1 жыл болду. Анын жаркын элесине арнап, уулу сөөгү коюлган жерге эстелик орнотту. Эстеликтин ачылышына айыл эли, жакын туугандары чогулушкан. Бул эскерүү иш-чарасында катышуучулар Керимбүбү апанын көзү тирүүсүндөгү эл үчүн кылган кызматын, анын мыкты сапаттарын айтып жатышты. Апасынын керезин орундатып, уулу анын айтканындай эстелик тургузду. Маркум эстелигинин түзүлүшү боз үйгө окшош болсо деген экен. Бул орнотулган эстеликтин түзүлүшү, дизайны атайын ойлонулуп курулган. Ал эми моуну болсо, мына болсо жүзүмдүн мута экен да, бул адамдын өмүрү экен да. Ушунда жанагы ушу коргоонду жасаган, түнүк жасаган, реставрационный мастерскойдо өмүр бою иштеген жигит, немис жигит, Бек деген жигит жасады да. Эстеликтин орнотулушунун мааниси бар. Анткени мына ушундай легендарлуу чыныгы күжүрмөн эмгекчи баатырдын ата мекени үчүн ак кызматы кийинки өсүп келе жаткан жаш муундар үчүн үлгү болуп кала бермекчи. Керимбүбү Шопокова 1917 жылы Сокулук районунун Шалты айылында жарык дүйнөгө келген. Орто мектепти бүтүргөндөн кийин болочоктогу Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковго турмушка чыккан. Мына ошентип жаш чагынан анын узун жана даңктуу эмгек жолу башталат. Колхоз жумуштарында эмгектенип, активдүү болгон. Улуу ата мекендик согуш жылдарында кызылча өстүрүп, бригаданын звеновою да болгон. Кийинчерээк күжүрмөн эмгектин натыйжасы менен кызылчанын түшүмүн арбытып, ар гектарынан 900 центнерге чейин жеткирген. Иш дегенде ичкен ашын жерге койгон айым бүтүндөй эмгек жамаатын алга сүргөн. 9-10га чейин иштейбиз. Касууда болсо 11-де араң, түнкү 11-де араң келебиз. Анда дагы погрузчик деген жок. Кол менен күрүстетебиз. Түнкү 11-ге чейин кызылды машиненин баарын толтуруп, заводко алып барып төгүп, жерге түшүп калса өзүбүз айрым менен ыргытып, ошентип келчүбүз. Эжекем ушундай кадырынан баалап, биз дагы жаныбызды жанга уруп, аябай эмгектенип иштедик. Үй бүлөдө да балдарына мээримдүү эне, сүйүктүү жар болгон. Анын мекен үчүн кылган кызматы эле бардыгына сыймык, даңк. Ар бир апа сыяктуу эле мындай мээримдүү киши болчу да, мээримин төгүп жакшы көргөндө эмне кыларын билбей калчу. Ошол убакта апабыз абдан мындай эркектин кыялындай кыялы бар, абдан мындай катуу киши болчу. Бизди мындай катуу даярдачу да, мындай турмушкачы. Апамдын бир жакшы көргөн макаллары эле коёнду камыш өлтүрөт, жигитти намыс өлтүрөт депчи. Ар дайым ошол макалдын негизинде биз тарбиялаган да. Даңктуу эмгектин баатырынын атын өчүрбөө жана аны түбөлүккө сактоо максатында жаш муундарга дайым айтып, билим берүү мекемелеринде Керимбүбү Шопоковага арналган ар кандай иш-чараларды өтүп турушу милдет. Кийинки жылы бир чоң мероприятиялерди өткөрөбүз деген оюбуз бар. Азыр дайындык болуп жатат. Музей боюнча билесиздер, мына бул жер ушу Керим апабызга ачылды эле. Муну биз эми көзүбүздүн карегиндей кылып карап жатабыз. Элибиздин баары колдойт, айылыбыз келет. Атайын бул жерде өзүнүн службаларыбыз бар, директору бар. Карап, жыл сайын биз бул жерге келип эстелик гүлдөрүн коюп кетебиз. Анткени эчте көрдүңүздөр, ушу Дүйшөнкул Шопоковдун атына дагы эстелик койгонбуз. Муну биз карап турганга сөз беребиз. Социалисттик эмгектин баатыры кезегинде көптөгөн сыйлыктарга арзыган. 2 жолу Ленин жана Эмгек Кызыл Ту орденинин ээси, 20дан ашуун медальдар менен сыйланган. Кийинчерээк Манас ордени жана Кутман эне сыйлыгын алган. Клара Кудайбергенова, Капар Сабрахунов, Куш кабар, Сокулук району.